Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин алдында коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, НТРК жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. Кыргыз Республикасында COVID-19 илдети боюнча статистикалык маалымат менен сиздерди тааныштырып кетейин. 14 июль 2020 жылга карата бир сутка ичинде жалпысынан 109 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 48 бейтап, Чүй облусунан 23 бейтап, Ош шаарынан 2, Ош облусунан 5, Нарын облусунан 14 бейтап, Ысык Көл облусунан 4, Жалал Абад облусунан 8, Баткен облусунан 5 бейтаптар айыгып чыгып, кайталанып алынган анализдердин жыйынтыктары терс белги берген. Жалпысынан ооруканадан айыгып чыгарылгандардын саны 3569 бейтапты түздү. Мындан сырткары үйдө самоизоляцияда дарыланып жаткан жарандардын арасынан 1426 киши айыгып чыкты. Жалпысынан айыккандардын саны 4995 адамды түздү. 2020 жылдын 14 июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 421 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 176, Ош шаарында 58, Чүй облусунда 87, Ысык Көл облусунда 31, Ош облусунда 6, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 21, Жалал Абад облусунда 40, Талас облусунда 1 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 11538 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 5282, Ош шаарында 1112, Баткен облусунда 355, Жалал Абад облусунда 682, Ысык Көл облусунда 368, Нарын облусунда 650, Ош облусунда 699, Чүй облусунда 2052, Талас облусунда 95 учур. Ал эми Солилецк шаарынан келген Россия Федерациясынан келген жарандардын 119, Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасында 100 жана Россия Федерациясынан келген Кыргыз Республикасынын жарандардын арасынан 21 учур катталган. Коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны бир сутка ичинде 94 адамды түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 26, Ош шаарынан 14, Чүй облусунан 39, Жалал Абад облусунан 9, Баткен облусунан 6. Ал эми жалпы республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 1875 учур катталды. Бир сутка ичинде 10 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгып, жалпысынан республика боюнча 570 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 6060 аял адам түздү. Ал эми 5478 адам эркектер түздү. Жаңы катталган учурларда 259 аял, 162 эркек. COVID-19 илдетин жуктуруп алып дарыланып жаткан бейтаптардын саны 652 адамды түздү. Алардын ичинде оор абалда 128 бейтап, жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жаткан бейтаптардын саны 21, орточо оор абалда 420, канааттандырары абалда 104. Стационарлардан айыгып чыгарылгандардын саны 4995 адамды түздү. COVID-19 илдетин тастыктоо максатында республиканын лабораторияларында бир сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 3095 түздү. Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Позвольте ознакомить вас со статистической информацией на 14 июля 2020 года.
по коронавирусной инфекции. Из стационаров страны за сутки выписано 109 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 48, в Чуйской области 23, в городе Ош 2, в Волжской области 5, в Нарынской области 14, в Высокульской области 4, в Джалабадской области 8 и в Баткенской области 5. Все пациенты выписаны с отрицательными результатами анализов. Из стационаров страны с выздоровлением выписано 3569 пациентов. Из числа лиц, находящихся на домашнем наблюдении, на самоизоляции с выздоровлением выписано 1426 человек. Всего количество выздоровевших составило 4995 человек. На 14 июля 2020 года по республике зарегистрирован 421 новый подтвержденный случай COVID-19. Из них в городе Бишкек 176 случаев, в городе Ош 58 случаев, в Чуйской области 87 случаев, в Высокульской области 31 случай, в Волжской области 6, в Нарынской области 1, в Баткенской области 21, в Джалабадской области 40 и в Таласской области 1 случай. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 11 538 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в городе Бишкек 5282 случая, в городе Ош 1112, в Баткенской области 355, в Джалабадской области 682, в Высокульской области 368, в Нарынской области 653, в Волжской области 699, в Чуйской области 2052, в Таласской области 95. Среди прибывших из города Соль-Илецк было зарегистрировано 119 случаев. Среди военнослужащих, курсантов из Российской Федерации 100. И среди граждан, прибывших из Российской Федерации, было зарегистрировано 21 случай. За сутки среди медицинских работников зарегистрировано 94 новых случая COVID-19. Из них в городе Бишкек 26, в городе Ош 14, в Чуйской области 39, в Джалабадской области 9, в Баткенской области 6. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 1875 случаев, из которых за сутки с выздоровлением выписано 10 медицинских работников, и общее количество по республике выписанных с выздоровлением медицинских работников составило 570 человек. Из всех зарегистрированных положительных случаев 6060 это женщины и 5478 составили мужчины. Среди новых случаев 259 это женщины и 162 это мужчины. В стационарах страны с диагнозом COVID-19 находится на лечении 652 пациента, из которых в тяжелом состоянии 128 и 21 из них находятся на лечении в реанимационных отделениях. В состоянии средней тяжести 420 человек, в удовлетворительном состоянии 104 человека. С выздоровлением выписано 4995 человек с учетом количества лиц, находящихся на домашней изоляции. За последние сутки в лабораториях страны исследовано 3095 образцов на COVID-19. И бүгүнкү күндө дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе, буга чейин саламаттык сактоо министрлиги мына май айларында, 28 май, 27 май айларында маалымат бердик элек. Жаңы ковид илдетине таандык М жана Ж иммуноглобулиндерин аныктоо иммуноферменттик болбосо башкача айтканда иммунохемилюминесценттик методдор менен изилдөөлөр жүргүзүлүп баштады деп. Бүгүнкү күндө бул изилдөөлөр мына атайын жеке менчик лабораторияларда жүргүзүлүп баштады. Бул жеке менчик лабораторияларга токтоло кетсем, бул Банецкий, Евролаб, Неомед, Хуман, Интермедикал жана Аквалаб жеке менчик лабораториялары. Бул лабораториялар атайын режимдик комиссиянын уруксаттарын алып
санитардык эпидемиялык көзөмөлдөө жана ооруларды алдын алуу борборлорунун уруксааттары менен ушул иммуноферменттик анализдерин жүргүзүп баштады. Бул тесттер менен биз буга чейин белгилегендей адамдын организминдеги өтүп жаткан же болбосо өтүп кеткен ковид илдети, ковид оорусу жөнүндө маалымат алсак болот. Иммуноглобулин М адамдын организминде 3-7 күнүндө башталып, 3-7 күнүнөн баштап иштелип чыгат дагы, экинчи жуманын аягында пикке жетет, анан кайра 2 жуманын ичинде ылдыйлай баштайт. Ал эми иммуноглобулин G болсо, 2-3 жумадан пайда болуп баштап, 3-4 жумада пикке жетет дагы, андан кийин ылдыйлап баштайт. Андан сырткары биз ошонун негизинде биз оорунун адамдын организминде жүрүп жаткандыгын же болбосо ушул оору менен адам ковид илдети ушу адамга жугуп жана адамдын ооругандыгын билсек болот. Азыр буга чейин дагы биз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү менен элдин арасында, калктын арасында ушул ковид илдетинин иммундук прослойкасы же болбосо канча пайыз биздин калкыбыз ушул ковид илдетин жугузгандыгын аныктоо үчүн атайын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 5 группанын ичинде калктын арасында жана ар кайсы региондо бул 9 жашка чейин бир группа, 10 жаштан 19 жашка чейин бир группа, 20 жаштан 44 жашка чейин, 44 жаштан 64 жашка чейин жана 65 жаштан өйдө группалардын ичинде бул ушул антитилалардын пайда болушун, бар болгондугун аныктоо максатында ушундай иммуноферменттик тесттерлөөнү жүргүзүү максат койгонбуз. Алар Ош областында, Баткен областында, Бишкекте, Чүйдө, Нарында, Ысык көлдө жана Таласта өткөрүлөт. Негизинен мына бул иш-аракеттер бүгүнкү күндө башталды. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, биз дагы байкап атабыз. Ушул жеке менчик лабораториялар иммуноферменттик тесттерлөөнү жүргүзүп баштагандан бери калктын кайрылгандыгы көп болуп атат деп булар белгилеп атат. Ошол эле учурда ошол калкыбыз ушул лабораториялардын жанында очередтерге туруп, дагы эле баягы биз атайын суранган, биз атайын рекомендация берген көп калк чогулбаш керек. Чогулса дагы маска чогулбаш керек. Негизинен колдон келишинче биз физикалык дистанцияны сакташыбыз керек. Колдон келишинче чогулбаш керек деген рекомендациялар сакталбай калып атат. Ошондуктан бул жерде калкыбызга дагы бир айтып кетүүчү нерсе, негизинен иммуноферменттик тесттерлөөнүгө эгерде сизде температураңыз болсо, жөтөл болсо, ошол биз айтып келаткан гриппке же болбосо коронавирустук инфекциясынан, вирустук инфекцияларга таандык симптомдор болсо, ошол учурда ушул иммуноферменттик тесттерлөөнгө баруудан баш тартышыңыз керек. Андан сырткары акыркы 14 күнүн ичинде ошол COVID-19 илдети менен ооруган деген адамдар менен контактта болсоңуз дагы, бул учурларда сиздер ушул иммуноферменттик анализдин тапшыруусунан баш тартып турууңуздарды туура көрүлөт. Ошондуктан дагы бир жолу айтып кеткендей, денеңиздин табы көтөрүлүп турса, жөтөлүңүз болсо, мурнуңуз бүтүп турган болсо, бул учурларда иммуноферменттик анализди берүүгө болбойт. Дагы бир жолу кайрылып кетчү нерсе, ушундай сиздер иммуноферменттик анализ бересиздерби, же болбосо ооруканаларга барып көрүнөйүн дейсиздерби, колдон келишинче биз айтып аткан физикалык дистанцияны сактап, масканы тагынып жана гигиена, колду жууп тазалоо гигиенасын сөзсүз түрдө сактап, элдердин көп чогулуп, көп чогулган жерлерине баруудан баш тартууңуздарга чакырып кетет элем.
Рахмат. Эми мүмкүн болсо суроолорго өтсөк анда. Биринчи суроо. Кыргызстанда учурда канча ИВЛ аппараты бар жана канча ИВЛ аппараты керектелет? Бүгүнкү күндө өпкөнү жасалма дем алдыруу аппараттарына республика боюнча мониторинг жүргүзүлдү. Ал мониторингдин негизинде иштеген абалда 572 өпкөнү жасалма дем алдыруу аппараттары бар. Пандемия башталгандан бери гуманитардык жардам аркылуу 23 өпкөнү жасалма дем алдыруу аппараты алынды. 5 СИПАП аппараты, 130 БИПАП аппараттары алынды. Азыркы күндө донорлордун каражаттарын эсебинен сатып алууга атайын 63 өпкөнү жандандыруу аппаратына тендер өткөрүлдү. Ал эми Өзбекстан Республикасынан дагы өткөн жумада бул жөнүндө биз дагы айтып кеткенбиз, белгилеп, өпкөнү жасалма дем алдыруу аппараттары келди, БИПАП аппараттары 100 дана аппараты келип, булар 1-чи шаардык клиникалык ооруканасына, 6-чы шаардык клиникалык ооруканага, фтизиатрия борборуна, темир жол ооруканасына, хирургия борборуна, инфекциялык ооруканага, 2-чи төрөт үйүнө, Манас, Ганси госпитальдарына бөлүнүп, калгандары бүгүнкү күндө резервде болуп жатат. Ал эми учурда саламаттык сактоо системасына муктаждыгы өпкөнү жандандыруу аппараттары дагы 220 түзөт. Рахмат. Ал эми кычкылтек концентраторлору боюнча Кычкылтек концентраторлор негизи буга чейин 610 кычкылтек концентраторлору бар болгон. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн жумада мына 1000 кычкылтек концентраторлору алынып келинген. Кытай Республикасынан жардам катары, андан сырткары Турция Республикасынан. Бул жумада дагы мына дагы Кытай Республикасынан кычкылтек аппараттары келүү күтүлүп жатат. Спасибо. Следующий вопрос. Расскажите про захоронение. Какие правила захоронения, если пациент скончался от пневмонии? Ведь они тоже могут быть ковидными. Ооба, азыркы күндө белгисиз этиологиялык пневмониядан улам каза болгон адамдарды көмүү боюнча Саламаттык сактоо министрлигинде убактылуу көрсөтмө иштелип чыгып, атайын министрликтин буйругу менен бекитилген. Бул учурда негизги туган тушкандарына коюлуучу маркумдун сөөгүн көмүүгө даярдөөгө коюлуучу талаптардын негизгиси бул маркумду ар бери жылдыруу жана ага карата ар кандай иш-аракеттерди азайтуу керек. Сөөк коюу аземине катышкан адамдар жеке гигиенасын жана физикалык аралыктуу сөзсүз түрдө 1,5 метр сактоого тийиш. Эгерде курч ошол коюп маркумдун сөөк коюу аземине катышып жаткан адамдардын биринде курч респиратордук оорулардын белгилери бар болсо, ал адамдар акыркы сапарга узатуу аземине катышууга тыюу салынат. Ал адамдар сөзсүз түрдө медициналык маскаларды колдонуш керек дагы, ошол маскаларын 2 саат сайын алмаштырып туруу керек. Сөөк коюу аземи жакын туугандары гана, андан сырткары дин өкүлү менен гана чектелиши керек, дин өкүлүнүн катышуусу менен гана чектелиши керек. Коронавирус COVID-19 инфекциясын өлгөндөрдү ташуу болбосо жанагы биз айтып жаткан белгисиз этиологиялык пневмониядан каза тапкандардын өлгөндөрдүн сөөгүн ташуу атайын адистештирилген транспорт менен жүргүзүлүшү керек. Мында сырткары маркумду ташуу үчүн азык түлүк, чийки заттарын, тамак аш заттарын ташыган автотранспортты колдонууга тыюу салынат.
ошол адис текшерилген транспорт сөзсүз түрдө андан кийин дезинфекцияланыш керек дагы. Колдонгандан кийин сөзсүз түрдө дезинфекцияланыш керек. Маркумду COVID-19 себебинен же болбосо жанагы биз айтып аткан этиологиясы белгисиз пневмониядан көмүү үчүн өзгөчө жер тилкесин бөлүп берүү талап кылынбайт. Сөөк коюу салттуу түрдө жалпы көрүнүштөрүндө өткөрүлөт. Рахмат. Жана акыркы суроо. Номер 1 шаардык ооруканасы боюнча жумушчу топтун ишинин жыйынтыгы чыктыбы? Ооба, ал боюнча биз өзүбүздүн маалыматтарда Саламаттык сактоо министрлиги комиссия түзүлдү деп айтып кеткенбиз. Бүгүнкү күндө комиссия дагы эле ошол иш аракетин жүргүзүп жатат. Бүгүн кечээ дагы иштеди комиссия. Бүгүн болсо ошол эпидемиологдор оорукананын ичинде инфекциялык контролдун талаптарын жана эпидемиологдук талаптарын сактоочу боюнча дагы иш аракетин жүргүзөт дагы. Анан тыянактары чыкканда дагы кошумча тааныштырабыз. Рахмат. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировала начальник Управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, ЛТО-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЭЛ-ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.